Дастан Далбаев сунушту эске алабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик штаб иштеп атат. Ал жерде чыккан бардык распоряжениянын негизинде иш-чаралар жүрүп атат. Бирок ошондой эле бизде Дастан Далбаев, урматтуу депутаттар, азыр жогорку кеңешке чектөө киргизип атабыз. Биз мурункудай жогорку кеңешке сырттан кирген конокторду кабыл алчубуз, иш-чараларды өткөрүшүбүз, айылдык кеңештин депутаттарын, окуучуларды, мектеп окуучуларын кабыл алчык, студенттерди кабыл алчык, мунун баардыгын токтоттук, убактылуу токтоттук. Баардыгы контролго алынып атат. Анан сыртка чыгуу депутаттардын командировкалары, эгерде жогорку кеңештин тарабынан кете турган болсо, биз депутаттар менен сүйлөшүп атабыз, аны токтотууга иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Анан өздөрүнүн демилгеси менен башка мамлекеттик эмес уюмдар менен чыгып аткан депутаттар, алар өздөрүнүн иш-чаралары бар экен, ошо негизинде чыгып кетип атат Дастан Далбаевич. Бирок аларга да эскертүү беребиз. Эми ал келгенде бул жерде баардыгы мыйзамга баш ийебиз. Өкмөттүн өзүнүн буйругу, токтому чыккан, тартиби бар. Ошонун негизинде иш-чаралар болот Дастан Далбаевич.